Assalamu alaikum. Жалпы KJ Хабар каналының көрүүчүлөрү, отмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, мен Бишкек шаарынын ылдыйкы тарабындагы Комсомольский 2 конусунда турам. Тагыраагы дареги Бишкек шаарынан сиздер аэропорт тарапка карап келе бересиздер. Мына бул чоң жол, бул аэропортко бара турган жол. Фучикадан сиздер ылдыйкы аэропортко карап баратканыңыздарда көпүрөдөн өтөсүздөр, ак жол постудан да өтөсүздөр. Андан кийин Комсомольский 1 конушу келет сол тарапта. Андан бир аз өтсөңүздөр эле Комсомольский 2 конусуна келесиздер. Келсеңиздер эле биринчи эле көчө, айылга киргенден кийин эле айылга ушул чоң жол менен кирет экенсиздер. Туугандар, киргениңиздерде бул жерде мына эки жакка карап кетип атат көчөчү. Оң тарапка карап кетесиздер. Мына биринчи көчө эмес, наркы проектируемый көчөсүнөн сол тарапка кирсеңиздер 115-чи даректеги үй. Мен сатыла турган үйгө келдим, туугандар. Биз проектируемый көчөсүндө турабыз. Тетиги жол ошол аэропорттун чоң жол азыр көрсөткөн. Проектируемыйга киргениңиздерде эле сол тарапты карасаңыздар, бул көчөнүн бүтүшүндөгү үй экен, туугандар. Бул жакта уже көчө жок. Нар жагын байкап турганыңыздардай айдоо жер. Мал бакканга, же болбосо ошо мал айдаганга сонун жер экен. Сатылуучу үй ушул, туугандар. Мынакей, караңыздар, өтө сонун үй. Участогуну сиздерге мен даана тагыраак айтып кетейин. Мен документтерин көрүп чыктым. Документи боюнча, туугандар, могул көчө тарабы 15 экен. Бул жагына 29-30. Бул жагынан болсо тетиги контейнерге чейин 25 метр. Арт жагы болсо 29 метр 80 сантиметр экен. Негизи, туугандар, бул жерде азыр документ боюнча 5 сотук, бирок бул жакта да кошумча жер бар. Тетиги жерден уже арык өтөт экен. Негизи ушул үйгө эле карап калат экен. 6 сотук деп айтты по факту, бирок документ боюнча 5 сотук экен. Туугандар, үй шашылыш түрдө сатылат. Сиздерге мен толугу менен эсин айткан сөздөрүн толук жеткирейин. Туугандар, бул үй оңго 10 салынган. Ичинде өтө бөлмөлөрү көп, аябай ойлонуштурулуп, ошол бир семьяга өзүнө жашаганга салган экен. Шартка байланыштуу сатууга коюлуп атат дейт. Бул жердин коммуникациясы боюнча айта кетейин. Бул жерге негизи канализация кирмек экен, кирет деп атат экен. Жана дагы газ дагы кирет экен. Суу свет бар. Бул жерде көрүп турганыңыздарда мына качалкадан артезиан суусу да чыгат экен. Бул үйдө, туугандар, подвалында ошол погреб, жанакы топка, погрептер бул жагынан кирет экен. Негизги үй биринчи, экинчи этаж. Мен силерге кирип көрсөтө берейин анда. Оңго оң көчө тарабында мындай эки эркер көрүп турасыздарбы? Экинчи этажда эркери бар экен. Биринчи этажында болсо эркерлери сыртынан байкалбайт, бирок ичинен билинет экен. Жүрүңүздөр, силерге көрсөтүп чыга берейин. Мынакей, туугандар, бул жер прихожка. Прихожкадан киргениңиздерде бул жакта эми ошол кийим чечме, кийим илме, тамбур. Мына сол тарабында болсо биринчи кичинекей бөлмө, бул жагы ошол гардероб, кладовая деп койсо болот экен. Ошондой бөлмө болот экен. Кичинекей, туугандар, бир 3-4 квадрат метрдин тегерегинде. Бул бөлмөдөн биз түз эле коридорго киребиз. Негизги үйдүн коридоруна. Бул жагына тушунда коридор бар экен. Тетиги жерден да бетон куюлган экен. Эгер керек болсо бул жагын дагы бөлүп, дагы бир бөлмө, же болбосо дагы бир санузел кошуп койсо болот экен. Мынакей, оң тарабында болсо бул жерде экинчи этажга чыгып кеткенге тепкичке орун калтырылыптыр. Ал эми бул жерде болсо жанакы сыртынан билинбейт, бирок ичинен билинет деген эркер. Бул жагында ошол душевойго пландаштырылган экен. Негизи бирок башка бөлмө кылып деле иштетсе болот дейт. Же болбосо мындай бир бош эле калтырып деле койсо болот. Биз өзүбүз оюбузда ушул жакка санузел коймокпуз дейт. Туугандар, сол тарабында чоң зал. Бул үй оңго оң болгондуктан эң чоң залды ушул калтырышыптыр. Бул 7ге 3,5 болгон өтө чоң зал экен, коноктор бөлмөсү. Күнбатыш тарабында эки чоң терезе калтырылган. Анан бул залдын, туугандар, мына бул түштүк бетинде дагы жанакы сыртынан билинбеген эркер ичинен ушундай көрүнөт экен. Бул жагында болсо мына бул сырттан дарбаза тарап көрүнөт экен. Бул жагында күнбатыш тарабында дагы бир терезе. Ушундай, туугандар. Бул жагында ошол залдын бурчунда бир аз кичинекей эркери бар экен. Жүрө бериңиздер. Кийинки бөлмөлөрдү да көрсөтөлү. Жанакы коридор. Бул жакта кухня бар экен, ашкана, туугандар. Мына караңыздар, сонун ашкана деле бир 4г 3, 4г 2,80 чыгат. Мынакей. Бул жагында бир кичинекей терезе, бул жагында бир чоң терезе. Ушул, туугандар, ашканасы. Анан айта кете турган нерсе, экинчи этажга чыкканга мүмкүнчүлүк болбоду. Мен астынан эле түшүндүрүп коеюн.
Бул экинчи этажда эле так эле ушундай экен. Кухняда эле болгону. Бул жактан 2 эшик кирет экен. 2 кичинекей чакан бөлмө. Тагыраак айтканда бир жаш балдарга 2 бөлмө кылганга бөлүнгөн экен үстү. Ал эми бул мынау залдын үстү деле байкап турасыздар. Бул жагынан деле эшик коюлган экен. Ал эми бул жагынан да эшик койгон. Демек үстүндө 4 бөлмө туугандар, астында зал, бул жагында кухня. Анан санужел менен бул жагында душевой болгондо. Ошондо астында 2 бөлмө, үстүндө 4 бөлмө, 6 бөлмө болуп эсептелет экен. Туугандар, колдон келишинче сиздерге айтып түшүндүрдүм. Анан айта кете турган нерсе, мына болсо ичке кирпич, жанагы огнеупорный илгерки союздун бышык кирпичинен салынган экен. 1,5 ичтеринде байкап турасыздар. Бүт эле 1,5. Бул жагында болсо кухня 1 кирпич менен салыныптыр. Бирок аябай сапаттуу. Үстүндө сейсмопоездары салынган. Ал эми мына эмеси болсо, балкаларды болсо аябай бышык балкаларды чыган экен, 3-4 катар чыгаптыр. Туугандар, сиздер ээсине чалып, келип көрсөңүздөр болот экен. Анан алмашуу жолдорун сиздер ээсинен сурап көрүңүздөр. Анан туугандар, мына биз эшикке чыгып баратканда ушунун үстү өтө сонун мондай лоджа, же болбосо баягы терраса деп койсок болот экен. Ушул жагы сплошной терезе. Мен азыр сизге сыртынан чыгып көрсөтөйүн. Бул жагында ошол отуруп эс алганга ошол террасага орун калтырганбыз дейт. Мынакей туугандар, караңыздар. Аябай чоң орундук. Бул жерде бир 2,80ге бир узундугу бир 3,5-4 метр чыккан чоң терраса болот экен. Экинчи этажда болсо, бул жеринде бир бөлөк бөлмө, бул жагында бир эркер дагы кичинекей бөлмөлөр. Ушуну офис же болбосо бир кладовка кыла турган бөлмөлөр экен. Жүрүңүздөр туугандар, сиздерге көрсөтө берейин бир сай айланып. Bundan бөлөк курулушу жок. Болгону мына астындагы эмесинде көрсөтүп коеюн. Бул жакта болсо ошол погреб, подвал, ушул жагында топка болот экен. Мына туугандар, бул жерде топка жайгашмак экен. Ал эми бул жагы болсо мындай сонун идиш баягы банкаларды тизе турган подвал. Бул деле узун туурасы жанагы үстүңкү чоң залдай. Узуну ошол 7 метр, туурасы 3 метр. Сыртында болсо туугандар, мына үйдүн батыш тарабында 3 метрдей орундук, кошуна экөөнүн ортосунда. Ал эми бул түндүк тарабында болсо бир 2,5 метр аралык бар экен, мынакей. Участок жакшы, түз. Бул болсо үйдүн фундаменти деле бийик салынган экен. Ошол акча өтө срочный керек болгондуктан сатылып атат. Сиздер алмашуу жолун сурап көрүңүздөр. Телефондон ээсинин номерин биз астына калтырып коебуз. Сиздер чалып байланышып көрүңүздөр. Бул жагы болсо теги ташка чейин экен. Кенен бул жагына бак кылсаңыздар да болот экен. Кошумча курулуштардан салсаңыздар болот. Туугандар, баасын айттык, $40,000 сурап атыптыр. Ээсине чалып байланышып, содалашып көрүңүздөр. Алмашуу жолунда сиздер сурап көрүңүздөр. Анан айта кетчү нерсе, бул жерде ошол Зеленый город деген дагы намы бар экен, аты бар экен. Себеби ал мына үйлөрдүн байкап турганыңыздардай крышалары баары жашыл, чатырлары. Ошол себептен бул жакка газ жана канализация дагы киргизүү планы бар экен. Аны сиздер тактап көрөсүздөр. Документтери кызыл китеп алсаңыздар өткөрүп берет экен. Көрүңүздөр. Алган адамга үй куттуу болсун. Сатып аткан ээсине дагы жакшы берекелүү соода берсин.